Мынакей ошол станок самын чыгара турган. Мына жеринен самын чыгат. Ошо формасы 225 граммдык. Мына жеринен бөлүнөт. Мына жеринен бөлүнөт. Мына ушуна меттен биягы калат да, машинага жүктөй турган болсок. Мына жеринде өзүңөр мындай эме жасап аласыңар, борт. Бир карыш кылып. Жыгачтанбы, тинигеденби, мына жерде өзүнүн катыра тургандары бар. Ошолорду коюп туруп борт жасап койсоңор, бир челекти ушуга антарат да. Мына жерге ошо мотор коюлат. Мотор ушуну айлантырып берет. Мотор бир фазалык мотордон. Специально ушуга жасалган окшойт ошо. Мына жерге мотордун орду. Мына ошо мотордун кылчатындары. Мына мотор жакшы. Мына ошол станок. Биз чыгаргандагы самындардын калдыктары мыналар. Биз буларды чыгарып эме кылат элек. Мынанын ичинде дагы бар самындын калдыктары калган. Азыр мынанын ичиндеги самындарды көрсөтөм ачык турупчу. Мына ошо азыркы турбанын ичиндеги самындын калдыктары. Биз уже 3 ай 4 ай болуп калды. Иштетилекпиз турат. Самындын калдыктары калган ичиндечи. Тазалап, анан иштетиш керек. Тазалап алып таштап, мына ал жака башына салып берсе, кийинки чыккан самындарга кошуп сам болуп чыгат. Мына бар, мынанын ичинде дагы бар. Мынанын ичинде дагы калган. Бунун ичинде таза экен. Ушинтип бөлүнөт болчу. Отдельный резьбасы бар да өзүнүн. Мына дагы мына жерден бөлүнөт. Азыр чыгарам мында. Мына жерден бөлүнө турган жери. Самындын калдыктары бар да, мына тазалаш керек мына жердечи. Тазалап анан иштетиш керек. Биз иштетип калган бойдон турат. Мына жерден